Aynen aynen. Üşüdün var mı sizler? Üşüdün var mı? Рұқсат өздері. Жыйында Лейлек районундагы мамлекеттик тилдин абалы иш кагаздарынын жүргүзүлүшү, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамы тууралуу маселелер каралып, аталган темалар боюнча тиешелүү жетекчилер баяндама жасашты. Мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы мамлекеттик тилдин Лейлек районундагы абалы тууралуу башкача айтканда тилдин иш кагаздарда колдонулушу жана кызматкерлердин тилге көңүл буруусунда жакшы өзгөрүүлөр болуп жатканын айтты. Бүгін Ыйық Лейлек жергесінде мамлекеттик тил жана ошо мамлекеттик тилдин абалы жөнүндө райондук жыйын болуп жатат. Биз Кыргыз Республикасынын президентинин астындагы улуттук тил комиссиясынын өкүлдөрү келип, өзүбүздүн ошол тил боюнча саясат кандай жүргүзүлүп жатат, эмне проблемалар болуп атат, кандай жетишкендиктер ошол жөнүндө райондун активы менен пикир алышууга келдик. Биз ачыгын эле айтып коюшубуз керек, кийинки учурларда мамлекеттик тилге көңүл буруу, айрыкча иш кагаздарын көтөрүү маселеси мамлекеттик тилде жакшы жолго коюлуп бара жаткандыгын ага болгон далалатында баса белгилеп айтып коюшубуз керек. Бирок кээ бир учурларда иш кагаздардын сапатын көтөрүү маселеси бир топ ойлондура турган маселе болуп калды. Мына бүгүн Лейлек жергесинде биз ошо инфотокс программасынын алкагында берилген статистикага карап көрсөк, Лейлек жергесинде иш кагаздары мамлекеттик тилде жүргүзүү абдан жогорку деңгээлде болуп атыптыр. Буну биз ачык айтып, Лейлек райондук администрациясына, жергиликтүү өзүнүн алдынча башкаруу органдарына, барлык айыл өкмөттөрүнө чоң ыраазычылык билдиребиз. Кылым карыткан кыргыз тилинин баалуулугун даңазалоо, тил тазалыгын сактоо, өркүндөтүп өстүрүү менен урпактарга өткөрүү бүгүнкүнүн парзы. Мындан улам иш-чаранын жүрүшүндө бир топ актуалдуу маселелер талкууга алынды. Ушул Лейлек жергесинде ушул кыргыз тил жаатында жүрүп жаткан жумуштар жана жакында эле 17-июлда 23-жылы кабыл алынган 140-чы тил жөнүндөгү конституциялык мыйзам жөнүндө баягы жалпы эмгек жааматы менен Лейлек эли менен баарлашуу иретинде келген экен. Азыр көп жакшы маалыматтарды айтып берди. Негизинен биздин Лейлек районунда жайгашкан биздин жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, башка мекеме уюмдардын бардыгы кыргыз тилинде иш алып баруусу абдан мындай жакшы деңгээлде экен. Бул кубантарлык нерсе. Жыйын соңунда каралган маселелер боюнча талкуу болуп, кайрылуу кабыл алынып, мамлекеттик тилдин өнүгүшүнө салым кошкон райондун мыктыларына Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын сыйлыктары тапшырылды. Айбегим Набиева, Бакыт Саитов, жаңылыктар.